Финляндияда жекшембидеги парламенттик шайлоодо бир дагы партия 20%дан көп добуш ала алган жок. Өлкөнүн 100 жылдык тарыхында биринчи жолу ушундай болуп жатат. Ири айырма менен алдыга чыккан партия болбогондуктан коалиция куруу кыйынга турары дагы болжолдонууда. Фин саясаты тууралуу Али Токтакуновдон кененирээк билели. 14 апрелдин кечи оппозициядагы социал-демократиялык партиянын колдоочуларынын көңүлдөрү куунак. Бирок лидери Анtti Rinne негедир сабырдуу. Анткени бул күтүлбөстөн келген жеңиш эмес. Сурамжылоолордо СДП алдыда экени белгилүү болчу. Rinne үчүн партиясынын 17,7% гана алып калышы күтүлбөстүк болду. Мен мындан дурус жыйынтыкты күттүм эле. Биз эми ушуну кабылдашыбыз керек. Бизди колдогондор 20%дан жогору болсо керек дегем. Бирок азыр пайыз жагынан алганда биз эң алдыңкы партия болдук окшойт. 1999 жылдан бери биринчи жолу социал-демократиялык партия премьер-министрдин партиясы болууда. Деген менен социал-демократтар жалгыз өкмөттү курай албайт. 200 орунду парламенттен 40 мандат тиери күтүлүүдө. Бул үчүн башкалар менен дагы коалиция түзүүгө аргасыз. Экинчи орунду улутчул маанайдагы Финдер партиясы ээледи, алар 39 мандат алары эсептелди. Партиянын талапкери Себастьян Тинкин саясий арена бул ирет өзгөргөнүн белгилөөдө. Иммиграцияга жана исламга сынчыл көз караштагы сөз эркиндиги үчүн чыккан партиялардын баары жакшы натыйжа көрсөтүштү. Анткени мыйзамсыз мигранттар Европа үчүн эмне кылып жатышканына баарынын көзү жетти. Бирок улутчулдар менен баалуулуктары төп келишпесин социал-демократтардын лидери дароо белгиледи. Мындай шартта Rinne 3-чү келип 38 мандат алган улуттук коалициялык партия жана учурдагы премьер-министрдин 31 мандат алган Финляндия борбору менен биригиши ыктымалдыгы айтылып жатат. Учурдагы премьер Юха Сипилянын партиясы өткөн шайлоодогу жыйынтыгына жете албаганына бир нече себеп бар. Сипилянын өкмөтү мамлекеттик карызды азайтуу үчүн чыгымдарды, анын ичинде карыларга жумшалган каражатты кыскартууга барган. Калкынын басымдуу бөлүгүн карылар түзгөн Финляндияда бул чаралар көпчүлүккө жаккан жок. Жакында эле карылар үйүндөгү текшерүү учурундагы шалаакылыктарга байланыштуу жаңжал дагы өкмөт үчүн сокку болгон. Ал эми социал-демократтар тескерисинче чыгымдарды кыскартууга каршы, салыктарды көтөрүү менен 1400 евродон кем алгандардын пенсиясын дагы жогорулатабыз деп жатышат. Али Токтакунов, Азаттык.